Тапшырмаларды чыгарууну улантабыз. 36 тапшырма. Эгер АБС дейт, АБС так. Эгер АБС удаалаш бүтүн сандар болсо дейт, удаалаш дейт, анда төмөндөгүлөргө белгилердин кайсынысы туура дейт. Удаалаш болсо анда биз АБСга 1, 2, 3 деген сан коюп коебуз. Анан текшере баштайбыз. 1-ди 2-ге көбөйтсөк, мына 2 болот, 2 таксамбы? Жок. Демек бул туура эмес болуп калат экен. Так, Б көбөйтүү С жупсан дейт. Б көбөйтүү С жупсан. 3 жерде 2 6 туура болот экен ооба. А плюс Б плюс 3-кө бөлүнөт. Так, 3 6 6 3-кө бөлүнөт туура. Так, демек азыр мен 1 2 3 десем туура чыкты. Эми могу биринчиси так эмес, 2ден баштап коюп көрүшүбүз керек да. 2 3 4 дегендечи. Анан кайра эле ушуга салып чыксак, кайсынысы 2 жолкусунда тең туура птичкага ээ болсо, ошол жооп туура болот да. Так, экинчиси 2-ни 3-кө көбөйтсөм 6 болот. 6 таксан. Жок, туура эмес. Демек биринчиси такыр эле болушу мүмкүн эмес экен, бир катышкандардын бардыгы эле туура эмес болуп калат анда. Анда Всы туура экен. Келгиле, анда текшерип коелу. Б көбөйтүү С дейт. 3 жерде 4 12 болот. 12 жупсан туура. Анан 3кө бөлүнөт дейт. Так, 3кө 2-ни кошсом так 5, 5ке 4-тү кошсом эмне болуп атат? 9, 9 3кө бөлүнөт. Демек 2 менен 3 эмне экен? Туура экен мына. Өзү эле чыкты, Көрдүңөрбү мына. Ушундай рим цифралар менен берилип калган эсептерде бирөөсү туура эмес экенин тапсаңар, жооптон ошонун бардыгын чийип салсаңар кээде калып калат да. Мен азыр жана көргөздүм го, бирок аягына чейин текшериш үчүн силерге чыгарып бердим да. Эми кийинки тапшырманы карайлы. 37 тапшырманы карасак, бул жер бөлүү экен. Бөлүү болгондо 10го бөлсөк үтір бул жакка жылат, ошондо 1,143 болуп калат. Көбөйтүү болгондо үтір 1 санга 10го жылып калат, 10,57 болуп калат экен. Анан экөөнү кошсок, 10,57ге 1,143-тү кошсок, 7ге 3-тү кошсок 11 көңүлдө, 9 11 көңүлдө, 11 12 болуп калат экен, 12 0. Так, Всы туура болду. 38 тапшырманы чыгарсак, эгер так ушул y плюс yz барабар 18 жана z плюс болсо, анда y канчага барабар? Z'ти табыш үчүн эмне кылабыз? 1ди бул жакка алып өтсөк минус 1 болуп өтөт, 6-дан 1ди алсак 5 болот. Z 5ке барабар, анда биз y жана z'ке 5ти коюп коебуз, плюс y көбөйтүлгөн 5 барабар 18 дейт. Бул жерде экөөндө тең y болгон үчүн кашаны сыртына чыгара берсек, бул жерде 1 калып калат, а бул жерде 5 калып калат, мына экөөндө тең y-терди сыртка чыгарсак, мына y-тин ордуна 1, а бул чыгып кетти, мына 5 өзү эле калып калды. Так, 18. Анан так 6 болот, y бул 6 барабар 18 болсо, эки жагын тең 6-га бөлөйсөк, y барабар 3 болуп калат. Y 3кө барабар экен.